Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим медиа каналы. Урматтуу достор, биз сиздер менен англис тили боюнча 7-чи сабагыбызды баштайбыз. 7-чи сабакты баштоодон мурда сиздерге англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти тааныштыра кетейин. Урматтуу достор, эгерде сиздер бул биз айтып жаткан сабактардын кээ бир темаларын түшүнбөй калсаңыздар же кээ бир көнүгүүлөрдү түшүнбөй кала турган болсоңуздар, ушул китепти алып англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнсөңүздөр болот. Бул китепте бардыгы кыргыз тилинде жеңил түрдө берилген. Ошондуктан китеп алып англис тилин дагы да жакшы үйрөнүңүздөр. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Анда эмсе урматтуу достор, биз сиздер менен 7-чи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү 7-чи сабагыбыздын темасы кайда деген суроолуу бөлүкчө. Деген сөздү өтөбүз. Бүгүн сиздер менен дегени бул англис тилинде кайда дегенди туюнтат. Кайда же болбосо кайсыл жерде кыргызча эки маанини берет. Дей турган болсок кайда болот. Эми bundan кийин биз сөзсүз баягы мурдакы сабагыбызда айтып өткөн байланыштыргыч is деген этишти коюшубуз керек болот. Is деген сөздү коюшубуз керек жекелик санда. Where is the артикл коюлат. Biz bir nerseni izdep jatkanda koldanobuz da деген сөздү. Bir nerseni izdep жатканыбызда колдонобуз. Мына ошондуктан урматтуу достор, where is дегенден кийин белгилүүлүктү билдирүүчү the деген артикл коюлат. The деген артиклды биз биринчи сабагыбызда айтып өткөнбүз. Биринчи сабагыбызды көрсөңүздөр болот. The деген артикл эмнени туюндурат. Биринчи сабагыбыздан көрүп билип алсаңыздар болот. Where is the деп айтабыз. Where is the? Ошондо кайда? Жекелик санда болсо where is the? Мисал үчүн where is the table? Where is the table? Стол кайда болот? Where is the table? Ал эми көптүк санда сурай турган болсок, урматтуу достор, жакшылап көңүл буруңуздар. Where are the tables дейбиз. Where are the tables? Көптүк санда болсо are деген байланыштыргыч этишти коёбуз. Where are the tables? Столдор кайда болот англис тилинде. Столдор кайда. Демек жекелик санды сурай турган болсок where is the table деп сурайбыз. Ал эми көптүк санда болсо where are the tables? Столдор кайда деп are деген колдонулат. Мисал үчүн where is the baby? Where is the baby? Бала кайда? Baby деген жекелик санда. Бала кайда? Ал эми көптүк санда балдар кайда деп сурамакчы болсок where are the children? Where are the children? Балдар кайда болот көптүк санда. Where are the children? Балдар кайда? Мисал үчүн жекелик санда сураса карта кайда деп жекелик санда сурай турган болсок where is the map? Where is the map? Карта кайда? Ал эми көптүгүндө болсо where are the maps? Where are the maps? Карталар кайда болот? Бул географиялык карта. Where is the plan? План кайда? Бир план. Where is the plan? План кайда? Ал эми көптүгүндө сурай турган болсок where are the plans? Where are the plans? Пландар кайда болот көптүк санда. Урматтуу достор, эмне болот экен? Пландар кайда болуп көптүк санда are дегенди коёбуз. Андан кийин эми эгерде биз зат атооштор менен колдонсок, белгисиз зат атооштор менен колдоно турган болсок, ушундай the деген артикл коюлат. The деген артикл коюлат. Деген сөздөн кийин the деген артикл коюлат. Ал эми эгерде биз менин, сенин, анын, биздин деген таандык ат атооштор менен колдонула турган болсо, анда the деген артикл коюлбайт. Деген сөздөн кийин. Мисал, менин галстугум кайда дей турган болсо, анда the деген артикл койбойбуз. Where is my tie? Where is my tie? Менин галстугум кайда? Менин галстугум кайда? Болду. Демек where is my tie? Where is the my tie деген жокпуз да. Себеби бул жерде my tie болуп, менин галстугум болуп, ансыз деле
belgülü bolup jatkandыктан biz angliz tilinde bul жерге the деген артиклды койбойбуз. Where is my tie? Menin galстугум кайда? Ал эми менин китептерим кайда демекчи болсок, анда көптүк сан болот, китептер болсо көптүк сан болот. Where are my books? Where are my books? Menin kitaplarım kayda. Alemi jekelик sanda menin suмкам kayda deyip turgam. Where is my bag? Where is my bag? Alemi menin sumkalarım kayda dep köptük sanda suray turgan bolsak. Where are my bag? Where are my bag? Menin sumkalarım kayda bolat. Demek köptük sanda are degenni koyabыз. Emi senin maşinan kayda? Where is your car? Where is your car? Senin maşinan kayda. Alemi senin maşinaların kayda. Köptük sanda suray turgan bolsak. Where are your cars? Where are your cars? Senin maşinaların kayda. Bul jerde demek biz is degendi koygon jokpuz. Себеби köptük sanda are koyulat. Jana ошондой эле the деген артикл койгон жокпуз. Себеби бул жерде senin болуп атат да, ансыз деле белгилүү. Биздин балабыз кана десе. Where is our son? Where is our son? Биздин балабыз кайда? Эми көптүгүндө биздин балдарыбыз кайда дей турган болсок. Where are our sons? Where are our sons? Биздин балдарыбыз кайда бул көптүктө. Эми алардын акчасы кайда? Where is their money? Where is their money? Алардын акчасы кайда? Эми алардын достору кайда деп көптүк санда сурай турган болсок. Where are their friends? Where are their friends? Алардын достору кайда? Көптүк санда are коюлат. Андан кийин сенин үйүң кайда дей турган болсок. Where is your home? Where is your home? Senin үйүң кайда? Where is your home? Where деген кайда болот ошондо, your home senin үйүң. Where are your homes? Силердин үйүңөр кайда? Силердин үйлөрүңөр кайда? Where are your homes? Where деген кайда болот? Your силердин homes үйлөрүңөр. Are деген болсо бул байламта болот. Мисал үчүн анын кровати кайда деп турган болсок, анын керебети кайда? Where is his bed? Where is his bed? Анын кровати кайда? Ал эми анын сүрөттөрү кайда деп көптүк санда сурай турган болсок. Where are his pictures? Where are his pictures? Анын сүрөттөрү кайда болот? Are деп койдук, себеби бул pictures деген сөз көптүк санда. Сенин апаң кайда дей турган болсок. Where is жекелик санда is коюлат. Where is your mother? Where is your mother? Senin апаң кайда? Ал эми сенин ата энең кайда дей турган болсок. Where are your parents? Where are your parents? Senin ата энең кайда болот ошондо. Where is her son? Where is her son? Анын баласы кайда? Is дегенден кийин the деген артикл койгон жокпуз, себеби ансыз деле her дегенде бул анын деп белгилүү болуп атат. Ошондуктан the деген артикл койбойбуз. Ал эми көптүктө Where are her sons? Where are her son and daughter? Where are her son and daughter? Анын баласы жана кызы каякта болду көптүк санда. Демек, жекелик санда where дегенден кийин is келет экен, ал эми көптүк сан болсо are деген колдонулат. Мен аны кызым менен белгилеп койдум. Эми, урматтуу достор, дагы бир учурда белгилүүлүктү билдирүүчү the артикли колдонулбайт. Бул энчилүү зат атооштор менен келгенде where дегенден кийин the артикли коюлбайт. Энчилүү зат атооштор менен келсе, же болбосо адамдын атын билдирген нерселер менен келсе. Where is Aladdin? Where is Aladdin? Aladdin кайда? Бул жерге биз the дегенде where is the Aladdin деп the Aladdin дебейбиз да. Aladdin ансыз деле белгилүү. Ошондуктан эмне кылат экенбиз? Where is Aladdin адам аты. Where is Aladdin? Where are Aladdin and Aybek? Aybek менен Aladdin кана. Көптүктө болсо are дегенди коебуз. Where
Where are Aladdin and Айбек? Айбек менен Аладдин кайда? Эми Бекболот кайда деп турган болсок, адам аты энчил. Where is Бекболот? Where is Бекболот? Бекболот каякта? Эми Бекболот менен Бектур каякта деп көптүктү сурайт турган болсок, эки адам сурап жатабыз. Анда where are Бекболот and Бектур? Where are Бекболот and Бектур? Бекболот менен Бектур кайда деп, демек where дегенден кийин are коюлат экен көптүк санда. Эки адам келип атпайбы, ошондуктан. Эми Манас кайда деп сурай турган болсок, where is Манас? Where is Манас? Where is the Manas деген жокпуз да. Бул жерде the деген артикл коюлбайт. Манас бул энчилүү зат атооч, ошондуктан the коюлбайт. Where is Manas? Where is Manas? Манас кайда? Эми Манас менен Азирет кайда деп экөөнү сураса. Where are Manas and Азирет? Where are Manas and Азирет? Азирет менен Манас кайда? Where is Kate? Катя кайда? Where is Kate? Катя кайда? Эми Катя менен Джонни кайда деп дей турган болсок, Where are Kate and Johnny? Where are Kate and Johnny деп туруп, бул жерде дагы энчилүү зат атооч көптүк сан келгендиктен where дегенден кийин are деген байламта этиши коюлат. Мына ушинтип урматтуу достор, биз сиздер менен where деген сөздүн колдонулушун өттүк, урматтуу достор. Демек, эгерде менин, сенин деген таандык ат атооштор менен колдонулуп турган болсо, анда the артикли колдонулбайт. Жана андан кийин эгерде энчилүү зат атооштор менен келген болсо, the деген артикл дагы бул жерде дагы колдонулбайт. Мына ушуну менен урматтуу достор, биздин сабагыбыз аягына чыкты. Эгерде сиздер англис тилин дагы да жакшы деңгээлде үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, достор, ушул китепти алып англис тилин дагы да мыктылап алыңыздар. 709 28 75 71. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов сиздерди дайыма жакшы көрөт. See you soon. Thank you very much.